Президент Сооронбай Жээнбеков ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү Юкие Мокоону кабыл алды. Мамлекет башчысы балдарды коргоо ишинде мамлекеттин аракетин колдоо боюнча уюм менен жемиштүү кызматташтыкты канаттануу менен белгиледи. Ал баса белгилегендей, бул маселеде артыкчылыктуу тармактар бул балдардын тамактануусу жана саламаттыгы, кичине кезинен берки өнүгүүсү, мектептеги билимге жетүү жана анын сапаты, татаал турмуштук шарттагы балдарды жана үй бүлөлөрдү, анын ичинде зордук зомбулуктардан дагы коргоо. Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын буунун туруктуу өнүктүрүү максаттарынын ишке ашырылуусун колдогонун жана бийликтин бардык бутактарынын мамлекеттин мындан аркы туруктуу өнүгүүсүн камсыздоого, анын ичинде балдардын абалын оңдоого болгон чечкиндүүлүгүн белгиледи. Артыкчылыктуу багыттар катары мамлекет башчысы энелердин өлүмүнүн 25%га азайышы, балдардын жакыр турмушта жашоо көрсөткүчтөрүнүн төмөндөшү жана балдардын тамак ашка жетпегенин жоюуну аныктады. Кыргызстандагы ар бир бала үй бүлөлүк шартта жашап чоңоюшу керек. Мамлекет өлкөнүн келечектеги өнүгүүсү үчүн дени сак жана билимдүү балдары бар коомду түзүү үчүн бардык аракеттерди көрөт деп айтты Сооронбай Жээнбеков. Бүгүн 1-май райондук сотунда президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манасбек Арабаевдин бөгөт чарасы каралды. Ага ылайык Арабаев 2-июлга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында камакка калтырылды. Арабаев чыгып бара жатканда аны көргөн сот имаратынын ичиндегилер каргап шилеп урганга чейин барышты. Эске салсак, Манас Арабаев коррупция беренеси боюнча шектелип 2-июнь күнү УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген болчу. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Нурбек Абасканов Акнет ачык акционер коомунун башчысы болуп шайланды. Бул маалыматтык кабар агенттиги жазды. Эскерте кетсек, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы Акнет компаниясынын 2 негиздөөчүсүнүн ортосундагы чырдан кийин 5 кылмыш ишин козгогон. Мындан мурдараак компаниянын негиздөөчүлөрүнүн бири экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына кайрылган. Ал өнөктөштөрүн келип түшкөн каражатты аз көрсөтүү, ЖЧКдан акча чыгаруу, жалган келишимдерди түзүү жана башка айыптарга күнөөлөгөн. Андан кийин компаниянын президенти Кубан Ажимудинов кармалган. Учурда иш ИИМге берилген. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы бирдиктүү депозиттик эсепке 36.988.698 сом өлчөмүндө акча которду. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы билдирди. Жалпысынан аталган мекеме 11 ай ичинде бирдиктүү депозиттик эсепке 700.441.493 сом которгон. Маалыматка караганда, бул акчалар экономикалык жана кызматтык кылмыштар аркылуу мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруудан келип түшкөн акча каражаттар. Эскерте кетсек, 2018-жылдын 3-июлунда коррупциялык иштердин айынан мамлекетке келтирген зыяндын ордун толтуруу үчүн атайын эсеп ачылган. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Кыргызстандын өкмөтү менен Литванын өкмөтүнүн ортосундагы жалпы жарандык паспорттун ээлери үчүн визалык тараптарды өз ара жоюу жөнүндө макулдашуу тууралуу ратификациялык мыйзам долбоордун концепциясын жактырды. Келишим шарттарына ылайык жарандар бул өлкөлөрдүн аймактарында визачусуз эле 90 күнгө чейин жүрө алышат. Белгилей кетсек, Тышкы иштер министрлигинин өкүлүнүн айтымында азыркы кезде 30га жакын өлкө менен ушундай келишим түзүлгөн. Короче, все, потопило вот. Крыша валится. Ош эл аралык аэропортунун чатырынан аккан суу имараттын ичин каптады. Жеринен тартылган видеону күбөлөр социалдык тармакка жүктөдү. Бул боюнча Манас аэропортунун маалымат кызматы жооп берип, кесепетти катуу жааган жаңга байланыштырды. Кече 3-июнда өлкөнүн түштүк аймагында катуу жамгыр жаады. Буга байланыштуу чатырдагы жаандын суусу аккан трубалар сынып, суу имараттын ичин каптаган. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз, деди басма сөз кызматкери. Учурда абал жөнгө салынган.